Parmak olup tekte dura gözleri Gezetilen yendigiçe kalıcı Erimdirdi her oyunu göpleri Her oyunu göpleri Şakası kartan göpleri Çabıkpa gelgen erdir Oyunlarından Gökbörünün finaldық ойыны башталды. Салты көк формачандар бұл Сарыөзөн командасы жана Достук командасы кызыл кара түстөгү оюнчулар. Ойын кызуу башталды. Эки команда тең татыктуу. Мынакей жердеги аябагандай оор улактыдан чоң улак союшкан экен. Мойнун алып таштı 35 кг деди. Азыр эми бир 40 кг тегерени жетип калса керек. Финалдык ойын биринчи, экинчи орунга Мукаев Белек 11-чи, Девятка менен 12-чи Токамбаев Рамзат рекорду менен мына эми бирге бир ойыны Байтур менен Кубаныч кирген экен. 8-чи номурдагы Ниязов Кыязбек чагылганы менен мына жана 8-чи номерде Ниязов Кыязбек. Биринчи тайм финалдык ойын биринчи, экинчи орундун ойыны аябагандай татыктуу жакшы ойын болот, Кудай буйрса. Kıyazbek olsa atılıp cepeyledi. Мынакей Кубаныч алып чыкты. Kıvanç Sarıözen Çavul'da. Кудай сактап көр мына. Жердеги аябай баткак болуп мына аттар жыгылып атат, көрүп атасыздар. 2, 3, 4 аттан түшүп калыптыр. Улак болсо азырынча Кубанычта. Kıvanç. Мынакей Сусамыр Соңкөл Сарыөзөн командасында. Ойын кайрадан башталды. Мына Кубаныч эми өзүнүн командасынын балдары менен Кочкеев Нурманбет экөөлөп мына ырыткан атат. Нурманбет өткөсүп алды Лексусу менен эми чабуулун Сарыөзөн баштады. Эч ким жок. Нурда мүмкүнчүлүктөр бар. Аркасына Мукаев Белек мынакей аркасына жетип баратат. Мына ошентип биринчи улакты салып кетишти. 1-0 Сарыөзөн командасы алды да. Биринчи улак неси Кочкеев Нурманбет 7-чи номурда мына Лексусу менен. БТР менен япончу Алсеитов, Жишан, Урмат Мусаев экөө бир ушу Кабылан командасында ойноп жүргөн улакчылар. Мынакей БТРда бир жыл ушул ойнобой туруп калгандыктанбы же эмнеден болуп атат? Баягы Ахиллес менен оюнда аябандай катуу оюн болду эле. Мурда бир да атка түртүрбөгөн БТР мына эми япончуктагы БТРди түртүп чыгарып атат. Бул экаттын оюнун эми унчукпай көрүш керек. Мен баягы коромада атканым бекер эмес, корома командада. Экөөтөн Кабыландын эң күчтүү оюнчулары алдыда эки командага бөлүнүшүп беттешип тургандары келбези. Экөөтөн 8. Ошентип Урмат менен Жишандын дагы убактысы бүттү. Жада Байтур менен азыр Кубаныч Султан уулу. Ана Бали силерден дагы бир кызык бар астында деп ойлойбуз. Азыр эми дагы эки оюнчу чыкты. Жеке Сарыөзөн менен Достук командасынын оюнчулары Манас менен Кубаныч. Бул Манас Ниязов менен Кубаныч экен. Чагылгандын Золотой деген ат. Кубаныч басып алды. Мынакей экинчи рет ушу Кубаныч бирге бирде утуп чыгып атат. Манастагы Ben arkadan айтпайлы
ele koyayım. Asket yaktı kara. Asket. Ортада қалса азыр ойынды тоқтатып отады. Эмне себеп болуп кеткенин азыр түшүндүрсө керек. Номурдагы Аскаров Аскатты Жазымамыга жөнөттү. Анткени 5 улакчы, 5 оюнчу кирип кетти деген кылып жасады окшойт. Байтур менен Жишан, япончук менен Байтурдун оюну Кубаныч кайрадан улакты эңкейип улакты алганга улакты алды. Эме басалабы? Жишан, бирок Жишан жете албай калды окшойт. Экинчи номерде Кубаныч улакты такымга басып алды. Сарыөзөндүн оюнчусу Кубаныч сол такымга басты. Жишан бир жок калбай албады. Ишкурит болотпайбы? Бул жерде айлампадагы убакыт бүтө электе чыгып кеткен үчүн азыр Жишан Алсейитовду япончугу менен 2 мүнөттүк жазып айып жазымамысына кетирди. Мына эми эки команда тең 3-3төн болуп калышты. Кубаныч өзүнүн Байтуру менен чабуулда. Мына эми азыр дагы бир улак салып кеткенге мүмкүнчүлүк бар, эми шашпа. Кубаныч шашып кеттиби, ошо жакшы сала албай калды улакты. Эми кайрадан улак жерде. Бул жерден байкап ойнобосо Асхат oyuna girdi. 9. номердеги Достук командасынын oyuncusu азырынча Жазамамыда, Жишан Жазамамыда. Мына эми азыр Кубаныч кайрадан Рустам Таналиевге өткөзүп берди. Эми дагы азыр Достук командасы астыкта ойноп атат. Сарыөзөн командасында мүмкүнчүлүктөр бар. Рустам Таналиев баштады комбаты менен. Сарыөзөнчү командасы азыр эми көптүктө мүмкүнчүлүктөр бар. Ошо экинчи улагын Рустам Таналиев салып кетти. Биринчи улактын ээси Койчукеев Нурманбет. Мына эми ошо экинчи улак Рустам Таналиевдин аткаруусунда 2-0 Сарыөзөнчү командасы алдыда. Мына кызыктуу оюн башталды окшойт. Отат Урмат Мусаев менен Жишан бул Мукаев Тилек экен. Мукаев Тилек кирген экен. Япончук менен Достук командасынын оюнчусу Мукаев Тилекти жакшы билесиңер муну. Бул Майлыбашев Ташы кечиресиздер. Достук командасынан Майлыбашев Ташы. Анан Урмат Мусаев. Макей Мукаевтардан 2 өтөң ойноп атат. 11-чи номурда Достук командасында Мукаев Белек. Бул иниси. Жана 4-чи номурда Сарыөзөнчү командасында Мукаев Тилек. Агасы 1982-жылкы төрөлгөн. Ташы, Достук командасынын оюнчусу Ташы. Oyunga çıkıp atılan Mайлыбашев Taşı, Dostuk komandasının oyuncusu Urmat menen Taşı. Урмат Мусаев БСР менен мына экинчи жолу бирге кирип атат, бирок Тилекке каршы биринчисинде дагы улакты алып чыкканга мүмкүнчүлүк берген эмес япончук. Урмат жетпей калды. Эки ойун ийгиликке жете албай калган. Кыйынчылык шартта да ойноп келишкен бул жигиттер. Улак Манас Ниязов мына азыр кубанычтан жулуп алды.
Манас болсо билесиңер аябаганда шадылуу карлуу жигиттерде мына чагылганы менен Золотой менен чабуулун баштады. Рустам Таналиев мынакей азыр Манасты буу атканын көрүп атасыздар. Uzar tayinde yapışayım, ortada kaldı. Ortada kaldı, yerden bergen açkım yok. Manas vurdu. Yok, geçmiyor kaldı. Sezdi öyle takma bastı Manas. Kayra. Мынакей аутка чыгарбай азыр бул бауыш окшойт. Kayrazan'ın önünde sürüp gelip kan önüp. Kayrazan'a gitti. Otanın gördün ya. Geçmeye kaldı. Tilek'e karşı geçmeye kaldı. Улакты жулуп кеттир азыр биринчи номурдагы Сарызөндөн капитаны Алыбаев тыныч басып алган экен. Мынакей азыр Рустам Таналиевке өткөзүп берди. Рустам Таналиев мынакей чабуулун баштады. Эч ким жок казанын алдында. Мына ошентип 3-чү улагын Рустам Таналиев салып кетти. Рустам Таналиев Сарызөнчү командасынын жылдызы 10-чу номурда мына комбаты менен келип 3-чү улагын тыштап өз командасын алдыга алып чыкты. Дубль болду да, Рустамда дубль. Качтек болду. Oyunculuktan başlap plastikoy terezelerden verip başlayız. Eşikleri bilen başa. Bayram bu, dostluk komandası. Япончук менен БТРдин оюну көрүп атасыңар. Урмат Мусаев кайрадан кирген экен. Manas, Niyazov 10. номер. Niyazov Manas, dostluk komandasının oyuncusu. Эми эки оюнчу бирге бир ойногон чакта биз дагы бир жолу ушул эки команданын курамы менен тааныштырып кетелик. Сарызөнчү командасынын капитаны 1-чи номурда Алыбаев Тыныч, 2-чи Султануулу Кубаныч, 3-чү Юсупов Нурбек, 4-чү Мукаев Тилек, 5-чи Бешикеев Фархат, 6-чы Аскаров Аскат, 7-чи Койчукеев Нурманбет. Ушу 1-чи улактын ээси 8-чи Урмат Мусаев мынакей БТР менен ойноп атат. Улакты алды. 9-чу Насипбеков Азат, 10-чу Таналиев Рустам комбаты менен эки улак салып кеткен. Улакчы ушул Омир Салиев Мирлан, Иманбеков Айбек 12-чи номурда мына сол такымга баскан экен. Урмат эми мына БТР менен чабуулун баштады. Белек Мукаев да келип калды. 11-чи номурда достук командасынын коргоочусу. Аябагандай ышкыбоз кыйын коргоочулардын бири менен жабышып атат. Урматта мүмкүнчүлүк. Vay. Katı. Dostluk komandası Kayrazan'da жақсы сақтап қалышты. Эми азыр Sürüp çıkarış. аутка чыгарып кетти. Жеке-жеке ойну уланмакчы. Эсеп болсо 3-0 Сарызөнчү командасы алдыда. Достук командасынын курамы 1-чи Ниязов Байыш, 2-чи Султанбеков Бауш, 3-чү Исаков Айбек, 4-чү Майлыбашев Ташы, 5-чи Жапакеев Бактияр, 6-чы Исаков Ильяс, 7-чи Талабек уулу Бактияр, 8-чи Ниязов Кыязбек, 9-чы Алсеитов Дишам менен бирге бир ойноп атат. Жана ошондой эле 10-чу Ниязов Манас, бул дагы бирге бир ойноп атат. Мукаев Белек 11-чи номурда, 12-чи Бокомбаев Рамзат. Достук командасынын жетекчиси Туташев Мыктыбек, башкарчысы Ниязов Байыш, капитан командасы. Байтур менен Кубаныч кирген экен. Бул жерде эми азыр Япончук менен Манас кирген экен кайрадан. Булар да аябагандай жеке-жеке ойноп жатып канаттар. Мына ушу саналган аттар бар, ушулардын оюнуна менимче сөз дагы ашыкча булар. Байтур. Кубанычтын менген аты Байтур.
Байтур менен мына Кубаныч кайрадан көтөрдү, эми басканга аракет кылат азыр. Мына эми азыр атты создуктуруп туруп жакшылап басып алып анан чыган деп окшойт. Койчукеев Нурманбет Лексус менен Кубанычка жардамга барды. Менимче азыр өткөзүп бериши керек. Жок, азыр мынакей өткөзүп атат. Азыр Койчукеев Нурманбет азыр өткөзүп Лексус менен чабуулун баштамакчы. Бастыгыма Нором Леке каршы достуктун балдары да жабышып алган экен. Азыр бул жерде номуру көрүнбөй атат. Кайсы оюнчу экенин. Койчукеев Нурманбет чабуулун баштады Лексус менен. Нурманбет Койчукеев өзүнүн командасына дагы бир мына улагап келем деп баратат. 4-нчү улак. Койчукеев Нурманбеттен дагы бир упай өз командасына. Экинчи тайм ортолоп калды. Сарызөнчүй командасы алдыда 4-0. Достук командасы тайгазанды жакшы эле толгондой болуп, биринчи толуп экинчиси көрүнүп. Манас Язов. Мына ошентип аябагында жакшы улагын салып кетти. 4-1 Манас Язов. 9 номурда эч кимиси байкабай калды. Мынакей Шамдагай чыныгы улакчы чебер улакчылар кээде ушинтип ойношот. Манас арт пластан 5000 сом. Сак. 4-1 достук командасы да мына чымырканып жакшы оюн көрсөтүп башташты. Манас Ниязов биринчилерден барып ушулакка жетип улакты тыштап кетти. Бакуля Киймейлер башталды. Кайтармайлар башталды. Көрүп атасыңар, бирден киймейлер. Кайтармайлар улакка жакындап баштады бири-бири. Улак жөнүндө ойлобой, буларга кайтармайларга, куугойларга, сүрүп чыгармайларга баштады. Эмне Сарызөнчүй командасы мына азыр улакка жолотпой 1-1 оюндан жеке-жекеде алып чыгабыз деген тактикага өтүп окшойт. Бул да туура. Аларда бардык мүмкүнчүлүктөр. Рустам Туналиев мынакей эч ким жок. Рустам. Жок. Улак жерде. Азыр мына макаңды айбайли баракат. Бакуля Талабек уулу Бактияр мынакей 7 номурдагы өзү каршыкыр деген аты менен улакты көтөрүп басып алды. Аутка айдашат окшойт. Насыпбеков Азат мына азыр. Эч ким жок да казанда. Ошентип мына экинчи улагын тыштап кетти Талайбек уулу Бактияр. Бул дагы атактуу Кабылан командасында ойноп жүргөн Месси деген ат менен жакшы билесиңер. Бул дагы улакты ийип калса канжыгасы бош кетпеген улакчылардын бири. 4-2 саналбаттардын бири. Аябагында жакшы оюн көрсөтүп келатат. Бул дагы кезинде ушу Сусамар командасында ойноп жүргөндө БТР менен бирге тең тайлаш ойлогон ат ушу БТР менен түтүшкөн. Манаста эми мүмкүнчүлүк бар. Жылып алганга Манас карлуу жигит. Кубаныч болсо азыр бир ширактан такымга басып алды. Эми аны Манасын сууруп чыгарышы кыйын болуп калат го. Калыс башкы калыс так жанында турат. Ага көрүнүп турат бул барчы. Улак кирди оюнга. Бул жерде эми азыр өнөктөштөрү бөлүшү керек Манасты. Азат менен Кубанычтын
Манас Ниязов жұлып кетті мына азыр. Золотой менен эми жакшы оюн көрсөтмөкчү. Соңку Сарыөзөндөн мынакей коргоочулар дагы келип качты Казанга эми аябагандай. Кыйын болуп калат болсо керек, бардыгысы бар. Ошентип 3-чү улагын салып кетишти Достук командасы. Oyun эми башталды окшойт. Айырмасы 1 улак 4-3, экинчи тайм. Кудай буйруса мына эми эки команда тең теңдешкан бирдей аттар, бирдей жигиттер болгондо финалдык оюн бул. Ошол 70 жыл мурда биздин ата бабаларыбыз бул азыр эңкейди эле. Аскат мына дагы бир жолу такымга басканга аракет кылып атат. Бас. Кудай сактасын, эми ушундай боло берет. Мына булардын жаны чыгып кетсе дагы колу улактан чыкпайт деген ушул. Жыгылса дагы улакты жулуп алып калды Аскаттан. Бул эми мына азыр Рустам Туналиев өткөсүп алган атат. Алды Рустам. Рустам Туналиев. Азыр эми мынакей бирден улакчыны бууп Рустамга жол ачканга өнөктөштөрдө мынакей даярданып калышты. Эми Рустам бир ыңгайын карап туруп азыр качат, чабуулун баштайт. Мына ошентип комбаттын оосун кое берди Рустам Туналиев. Мына ошентип 5-чи улагын Рустам Туналиев өзүнүн командасына алып келди. Рустам Туналиев 10-чу номурда комбаты менен мынакей көрүп атасыздар. Бул бала жөнүндө эми айта берсе сөз да жетпейт. Бул жөнүндө кинода да тартса болот бул жигит жөнүндө. Мирланда эми мүмкүнчүлүктөр бар. 6-чы улак салып кеткенге эч ким жок. Мына Рустамга өткөзүп берип атат Туналиевке. Улак эми Рустам Туналиевте. Рустам Туналиев мынакей 6-чы упайын алып келди бүгүнкү финалдык оюндон мынакей жылдызы деп айтсак болот. 6-3. Туналиев экөө мынакей кирди, атты айдап. Аскат эми өткөзүп берди. Нуру. Мына ошентип 7-чи улак Нурманбет Койчукеев өзүнүн командасын дагы бир улак салып алдыга сүрөп чыкты. Быты Лексті білесіңдер, шыл осын қойырып қойса да бұл қазандың түбіне жайылып, қазандан шықпаған ат.